Уркуя Салиева атындагы орто мектеби 10-класс. Кыргыз тили сабагынан кайтарым байланыш. Кайтарым байланышты жасаган Аскарова Айзат. Кыргыз тилинде иш кагаздар стилинин эки түрү бар. Официалдуу, расмий иш кагаздар стили, официалдуу эмес, расмий эмес иш кагаздарынын стили. Расмий иш кагаздарына өкмөт мамлекет тарабынан кабыл алынган иш кагаздары кирет. Негизинен иш кагаздарынын ичинен расмий иш кагаздарынын саны, аткарылуу өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча расмий эмес иш кагаздарынан кескин айырмаланат. Расмий иш кагаздары деген атоонун өзү да шарттуу болуп саналат. Расмий иш кагазы бул мекеме, уюмдардын, ишканалардын иштерин жүзөгө ашырууда колдонулган иш кагаздары. Расмий иш кагаздарына закон, указ, устав, программа, мыйзам жана өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Алардын ичинен программа. Программа бул өз ичине бир топ жылдык иш-чараларды камтып, алардын аткарылуучу мөөнөтүн белгилейт. Андан келип чыгуучу натыйжаларды аныктайт. Ал эми устав мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана өз ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйынысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчи бекитет. Ар бир мекеме, уюм менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай өз ишмердигин аныктоочу уставка ээ болот. Ал эми мыйзам. Бул бардыгы үчүн бирдей милдеттүү журум-турумдардын эрежеси, камтылган ченемдик укуктук акт. Мыйзамдар адамдардын укуктарын жана милдеттерин өз ичине камтыйт жана ошондой эле көп ирет колдонууга багытталган. Указ, жарлыктар мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан чыгарылган жалпыга маалымат болгон каражаттарды жарыялайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.